медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. Билерман Ордо клубунун күйөрмандары. Бүгүн 29 август 2021 жыл. Бешинал мырза, дагы бир кош келипсиздер. Маанайыңыздар кандай, команда оюнга даярбы? Маанай абдан жакшы, буюрса команда мыкты деңгээлде оюнга даярбыз. Бул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Премьер Лига үчүн ат салышат. Биринчи жолу оюн өткөрүп жатат. Ал эми мен болсо оюн башталганга чейин бизге жан кошулган телекөрүүчүлөргө биздин даректи кайталап өтөйүн. Демек, барыңыздарда уюлдук телефондор бар. Телефонду алып, биздин Instagram баракчабызга катталыңыздар. Демек, Instagramда Билерман астыңкы сызыкча Ордо деп биздин баракча ачылган. Мына ушул көрүп турган дарекке катталыңыздар жана суроолорду кабыл алабыз ушул дарек боюнча. Ошондой эле Facebook'та атайын биздин баракчабыз бар, Билерман Ордо деген. Ал жерден да кат куржуна суроо салыңыздар. Электрондук дарек Билерман чекит tv@mail.ru. YouTube'да Билерман Ордо издесеңиздер чыгат, Кут медиа каналындабыз. Жана ошондой эле Ош шаар Ленин көчө 330 Билерман Ордо деп кат аркылуу почтадан да суроо жөнөтсөңүздөр болот. Биздин башкы өнөктөштөрүбүз Барбол атамекендик өндүрүш фирмасы. Ар дайым бизди шириндиктер менен кубантып келет. Барбол адал, таттуу, дайыма жаңы гана. Жана ошондой эле Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору Ош шаарында жайгашкан. Эгерде сиздер полиграфияга байланыштуу кандайдыр бир буйртмалар болсо, Актив дизайнга кайрылсаңыздар болот. Ошондой эле биздин дагы бир өнөктөшүбүз Йома бургер, эң сонун бургер. Ош жана Жалал Абад шаарларында Йома бургер кафелерине сиздерди барыңыздарды чакырабыз. Демек, мына ушул команда менен биз бүгүн оюн өткөрмөкчүбүз. Анда эмесе биринчи раундга старт беребиз. Биринчи раунд. Демек, сиздерге каршы Нуриза Каратаева Кадамжай районунан суроо жөнөткөн. Урматтуу билермандар, биздин телекөрүүчү Нуриза Каратаева сиздерге төмөнкүдөй фото суроону жөнөткөн. Сиздер көрүп турган бул костюм, урматтуу билермандар, эмнеден коргонуу максатында жасалган? Минута кетти. Ушундай эле го башка вариант. Чиркейден жөнөкөй ушундай кийимдерди кийип алып, мисалы жырткычтарды Астан ошол сыяктуу бир чоң бир жүңгү сыяктуу токойлорду коргонуу үчүн колдонушкан. Мисалы коргонуп аткан болсо, мындай чоң эле аюулдуу жакшырак да турат да тикенектер бет башынан бери экен. Баштан аяк ошондой жырткычтан болгондо кийип алышкан эмеспи? Жырткыч эме жаныбарлар эмес болмок. Дагы башка вариант айт. Эгерде орносо суда сүзө албай калат, да? Бул менен суда сүзө албай калат. Жок. По-моему, оор да эмне? Ошо топого аңчылыкка бирдекелер чыкканга эле. Ооба, мергенчилик жаңчылыктар немедеги ушу жырткычтарга коркунучу көрүп да. Кол салган. Бешинал мырза, ким жооп берет? Урматтуу олпорчу, команда атынан Жанузак Садир уулу жооп берет. Жанузак Садир уулу. Биз команда менен келишип, бул бир аңчылыкка чыкканда же болбосо мындай жырткыч жаныбарлардан коргонуу максатында кийишет деп ойлодук. Тагыраагы аюу болушу мүмкүн деп ойлодук. Жооп кабыл алынат. Буга чейин Жанузак мырза ушул биздин клуб командаларына өзү суроо берип келген. Бүгүн ошол суроолордун курмандыгы болуп өзү студияда отурат. Өзүңүз кандай сезип атасыз, Жанузак мырза? Жакшы экен же жооп берген жакшы экен? Негизинен суроо берген оңой да бул.
Себеби суроо мисалы жакшы даярдансаңыз 1 сааттын ичинде 10 чакты суроонун түсө болот. Бул жакта болсо такыр башкача. 1 минуттун ичинде суроону түшүнүп, толук туура багыт алып, ага туура жооп, так жооп бериш бул кыйын иш. Ошону жон тери менен көрүп атам десем болот. Туура жооп. Бул костюм аюудан коргонуу үчүн жасалган. Жооп туура 1-0. Oyunumuz ulantılат. 2-ci rauнд. Урмат Чечейбаев Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, телекөрүүчү сиздерге өтө кызыктуу суроону жөнөткөн да. Италиянын Неаполь шаарына барабыз. Мониторго көңүл буруңуздар. Ушул шаарда 19-кылымга таандык Сант-Эльмо деген сарай бар. Анын үстүнөн Тиррен жана Везуви деңиздеринин ажайып сулуулугун көрүүгө болот. Нар жактагы пейзаж ошол Везуви тоосу, сол жакта, оң жакта Тиррен деңизи бар, Ошол сарайдын дуалына сиздер сүрөттө көрсөтүлгөн тосмо, мында орусча айтканда перила деп коебуз, ушундай бир тосмо коюлган. Мына сиздер азыр ушул чоң планда ушул тосмону көрүп турасыздар. Ал тосмо италиялык сүрөтчү Паоло Пуддуга таандык. Ушул тосмону коюп, темир тосмону коюп, сүрөтчү эмнени айткысы келген? Бул тосмону эмне үчүн мындай жасалган? Кетти минута. Бул жерде айлана чөйрөдө эме геолокация берген эмес, мисалы кайсы жерде эмне, мисалы көз айсыздер үчүн атайбы тамга бар эмес, ошолорду ушундай жол менен жазып кол менен кармап кетти, ошол эмне бар, эмне жок, кайсы жерде гостиница бар, ошол нерсени баарын билип. Жолбосо адамдар ар нерсени жазып булгап ташташ, ошондой формаларда жагыштыргандыр. Болушу мүмкүн, болушу мүмкүн. Эки вариант. Кайсы эмне? Балким машинанын эмесине кошулат го. Коздук алаксып, жок мындай коздук алаксып кетип, мисалы алдыга жүткүн кетпеш үчүн мындай кармаганда билинет да, колуна быдыр болуп турупчу. Ошондон сезип калат эме экенинчи. Алаксып отурумдар кетип калышы мүмкүн. Дагы. Бул жерде мүмкүн жердин багында рельефин айтып майыптар үчүн башка бир эме жок бул жерде. Башка бир пайдалуу көрсөтмө болуш керек да. Андай эмеспи? Болушу мүмкүн. Ким жооп берет? Айжамал Кыдыралиева жооп берет. Айжамал. Биз командабыз менен бул атайын мындай кылып курулушунун себеби бул көзү азиздерге арналган деп ойлодук. Себеп дегенде мына бүдүрлөрдө кандайдыр бир жазуу же кандайдыр бир белги же болбосо нарыкта сүрөттөлүп турган пейзаждын түшүндүрмөсү болушу мүмкүн. Ошол аркылуу бир гана көзү көргөндөр эмес, мындай көзү азиздер дагы ушул нерседен көрүп, байкап, ошолорго да шарт түзүлгөн деп ойлодук. Жооп кабыл алынат. Эгерде көз азиздер үчүн жасалган дей турган болсок, бунун өзүнчө аталышы бар. Эгерде бул тамгалар деген болсоңуздар, кандай ат эмне болот? Бул тамгалардын аталышы Брайля деген. Брайля деп коебуз. Бул тамгаларды атайын көз азиздер үчүн жасалган болсо. Демек, бул тосмодо Брайля тамгалары менен көз азиз адамдарга ошол бийиктиктен көрүнгөн айлананы сүрөттөп берүүгө аракет кылган. Жооп туура 2-0. Команда дагы бир упай өзүнүн эсебине ачты. Команданын аракети азырынча экинчи раундга келе турган болсок жаман эмес. Ушундай аракет менен ойносо балким Премьер Лигага чыгып алат. 3-чү раунд. Телекөрүүчүлөр үчүн Айжамал Кыдыралиева балким жаңы оюнчу болушу мүмкүн. Ошон үчүн Айжамалдан кыскача маалымат алабыз. Айжамал, учурда сиз эмне менен алексиз? Мен негизи Жаабат мамлекеттик университетинде математика адистигинин быйыл бүтүрүүчү курсумун. Демек, быйыл аяктайт экенсиз. Ооба. Математика кызыгы өзүңүздөн мурунтадан барбы? Ооба. Мурунтадан кызыгы. Математикалык суроолор бар бекен, көрөбүз. Ийгилик анда. Анара Токтосунова Ноокат районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар.
Индиядагы эң ири шаарлардын бири бул Мумбай шаары. Бул шаар дүйнөдөгү эң таза эмес шаарлардын катарына кирет. Индияда өз негизи көп эле шаарлар таза эмес шаарлардын катарына кирет. Бир гана абасынын мындай бир булганыч аба гана эмес, ал жерде көчөлөрдөгү бут астындагы таштандылардын көптүгү дагы ошол Мумбайдын мындай бир ири шаарлардын арасында аброюн түшүрүп турат да. Бирок бул жөн жерден эмес. Шаардын мындай абалда болуусунун себептеринин бири ошол жерде жашаган элдин кедей жашагандыгы жана караңгылыгы. Караңгылыгы дегеним мындай бир изденбейт, жашоого болгон көз караштар аябай пассивдүү. Ушул себептен дагы Мумбай өтө булган шаарлардын катарына кирет. Урматтуу билермандар. Жалпы эле айтканда ошо Индиядагы элдин бут астына мусор таштоосунун себептери эмне болушу мүмкүн? Эмне үчүн алар бут астына мындай таштандыларды таштап, бул эмнеден пайда болуп калган Индияда? Кетти минута. Баягы эмнелери жоктур. Атай мусорный жер жок болуп адам көп болгонуна байланыштуу. Место жок, мусор иштетүүчү немелер жок. Бирок андан дагы мусор таштаганы бизде атайын таштанды. Ошон үчүн болсо жеп кетет ушул жердин эң сактуучу. Мисалы алар бассейнат көп. Жок, андай болсо алга чейин ал жеп кетиш керек, жеп кетпеш керек деген эмне жетиш керек болчу эле. Тазалык кызматы жок. Анан мусор таштаганы жер жок. Ошон үчүн ошо кедейлигин айтып аларда жанагы өлгөн адамдарды дагы жанагы нирганка эме кылышат. Дарыяга урутат. Ошо жер жетпегендиктен. Адам көп. Жер жетпейт, ошол жер чирип кетет деп таштап кетет ушуну. Ошондой болушу мүмкүн. Жок, ошол таштанды мындай атайын таштанды жок да, ошон үчүн таштап кетүү ошо жеп туруп элечи. Эмне кылбай. Башка вариант. Да вариант. Балким мусорго акча көбүрөөк акча төлөшөттүр. Булар кедей болгондуктан алар акчасы жок, кызматкерлер бар. Жок, кызматкерлер барбы негизи көчөт атайын топтоштор эмес. Мусорду таштайсыздар, анан ошол себептен акча ага беришет. Коммуналдык ошолорго акча бербеш үчүн. Анан алар жерге таштап салаттыр, может. Штраф салыш Ошол Бейшен Ал мырза. Айзат Батырбекова жооп берет. Биз команда менен келишкен абалда ошол жер жетишпестиктен ошол мусорларды мындай кай жерге туш келген болсо ошол жерге таштай берет дедик. Коммунальный услуга кымбат болгон үчүн, балким. Коммуналдык кызматтар кымбат болгондугу үчүн. Демек бул деген сөз, эгерде кайсы бир жерге мусор таштай турган болсо, демек анын алып кетүү кызмат акысы кымбат дейсизби? Кымбатыраак, балким. Булар кедей болуп аткан үчүн аларга тамак ашына жетпей атса, коммунальный элестетиңиз көчөдө пластик идиши же бир башка таштандыны бир жерге таштап койду. Ал үчүн коммуналдык кызмат андан акча сурабайт көчөдөгү адамдан. Ал болгону ошол идишти, таштандыны өзүнүн жерине апарып ташташ керек. Атайын таштанды ташталган идишке, мындай урнага. Бул жерде үйдөгү кызмат эмес, баягы биз үймө-үй кыдырат го. Жок, булар көрүнгөн жерге таштап кое берет деп атат. Таштандылардычы бул каяктан, эмне үчүн мындай болуп калган деген суроого, демек сиз ошол коммуналдык кызматтардын кызматы кымбат болгондугу үчүн деп токтолдуңуз. Мен жоопту кабыл алдым. Мен эми туура жоопту айтайын. Басып кетип жатып эле мусор таштоо байыркы Индия элинде калыптанып калган адат болгон. Мисалы үчүн учурда пластик идиштер көп иштетилет. Пластик идиштер көп таштанды болот ал жерде. Мурда ушундай пластик идиштердин ордуна жалбырактарды, бөтөлкөлөрдү, мындай бөтөлкөлөрдүн ордуна кокос идишчелерди, табигый нерселерди иштетип, алар мындай бутасына таштап кете берген да. Себеби чирийт деп ойлогон. Чириндик айланып кетет да. Мисалы үчүн жыгач идиштер чириндик айланып кетет, же башка нерсе чириндик айланып кетет, мөмө жемиштер. Бирок убакыт өтүп цивилизация келсе дагы алар бул адатты таштай албады. Анткени ал ата бабасынан келген салт болуп калды да. Ал эми пластик идиштер, пленкалар алардын көз карашы боюнча чирип кетет. Жок, чирибейт, булар чирибейт. Мыйзам боюнча,
мына ушул күнгө чейин адатка айландырып индиялыктар көрүнгөн жерге мусорларды, идиштерди таштап кете берет экен. Бул Мумбайдагы көрүнүп жаткан көрүнүш, урматтуу. Ал эми калган провинцияларды элестете бериңиздер. Ошон үчүн да Мумбай таза эмес шаарлардын катарына кирет экен. Бул калыптанып калган адат экен индиялыктар үчүн. Эсеп азырынча 2-1. Урматтуу билермандар. Бул вариант бар беле ортодо, Бейшеналов? Жок, эч кимден чыкпадыбы? Биздин командадан эч кимден чыккан жок. Негизи биз алардын тарыхына кайрылып көрбөппүз биздин ачыгы. 4-чү раунд. Бек Жеңишбек уулу Аксы районунан сиздерге каршы суроо берет. Кесип боюнча химик. Команданын ичинен ким Нарын областына барган? Барганмын. Капитан өзү барган экен. Ооба. Эгерде Нарынга ким биринчи жолу конок болуп барса, же айталык мындай бир көргөнү барган болсо, көбүрөөк конок болуп барса, ал жакта сизди зоозодон кыйналбадыңарбы деп тамашага салат. Сизди ушундай тамашага салды эле Бейшеналы? Жок, болгон эмес беле антип? Жок, болгон эмес. Эстеп калыңыздар, зоозо. Зоозодон кыйналбадыңарбы деп тамашалап коет экен. Албетте бул тамашаны таң калып түшүнбөй турасыңар, барыңар. Эмне үчүн минтип айтат депчи. Анткени бул телекөрүүчү өзү жакында Нарынга тойго барып, ушундай көрүнүшкө туш болгондо ушундай суроо берген экен. Урматтуу билермандар, нарындык туугандар дейт, зоозо деп эмнени назарга тутат мындай жерде? Жок, ал жерде мындай перевал го, перевалдарды ошентип айткандар да. Жазышы боюнча бул жерде 30-60 болуп атат да. Демек жолдо 60тан ашпастан келип жолдо кыйналып кетпедиңер деген нерсе айткан эмесми? Жок, ал деле жок. Ал жерде перевалдар бар, эме бар. Жок, просто барып калган эмес. Жок, барганда жолдо шамал зуугу болушу да мүмкүн. Ошол да болушу шамал бар, ат башынын шамал аягы каттуу. Ал жак суук да, суук болгон үчүн балким, а? климаттын Зоозо дагы башка нерсе. Зоо десе зоого көтөрүлгөн сайын эме Может жанагы адыр-будур болгон болсо жолдор мындай эме болуп атып, ошондой звук чыгып кетет бир адам сүйлөп аткан. Ал баягы зоого чыккан сайын баягы температура эме болуп кетет да, адамдын демек кылып ошону айтып туруп зоозодон деген эмеспи да. Баягы келер аяк, кетер аяк деген сыяктуу эмелерин айтышкан жокпу бул жерде? Эмнеси? Зоозодон кыйналбадыңарбы деди, дем алып кыйналбадыңарбы дегенде эме демеспи? Жолду начар болгон эмес. 1 минутта бүттү. Бейшенал мырза. Урматтуу алып барчу, бул суроого өзүм аракет кылып көрөйүн. Командадан чыккан. Сиз жаздыңызбы бул сөздү? Ооба. Кана. Мынакей. Мынакей. Зоозо. Жооп бере бериңиз. 360 км. Так, бул жерде бир нече варианттар чыкты. Ичинен биз Нарын областынын, анын ичинде тоолуу аймак болгондугуна байланыштуу абдан бир шамалдуу келет. Анын ат башыга барганыбызда ошол шамалына бир нече учурда өзүбүз да күбө болгонбуз. Ошол шамалдардагы сууктан мындай кыйналбай келип алдыңыздарбы деген нерсени айткан болушу мүмкүн. Зоозо деп шамалдын үнүн, зуулдаган үнүн айтыпчы. Зуу деп. Ошол шамалдан чыккан үндү зоозо деп ошондой нарын эли ошентип айткан болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам анда. Мен ушул сөздү азыр мындай экранга чоң кылып жазам азырчы экрангачы. Караңыздар, зоозо. Эгерде муну мен туура жоопту айтып атам, математикага алып өтө турган болсок, Жамиля, сиз математикмин дедиңиз, математика ала турган болсок, Айжамал. Математикада бул канчада окулушу мүмкүн Бейшеналы? Бул жерде негизи башта вариант катарда келген болчу, 30 деп да бөлүп көрдүк, 60 деп экөөнү бириктирип да көрдүк. Анан 3030 деп дагы бир вариант катары келип, бирок өзүмдө айтылбады болчу, кээ бирлерин айткан, бирок ошол 60тан ашпай келген жол сыяктуу депчи. Айзаттан бир вариант чыкты талкуу учурундачы. Айзат, сиз ашуу жөнүндө сөз кылдыңыз, туурабы?
Нарынга кайсы ашуу менен барат? Кайсы ашуу экенин билбейм, бирок Долон ашуусу бар. Нарынга долон ашуусу менен барабыз. Долон ашуусу деңиз деңгээлинен 3030 метр бийиктикте, урматтуу билермандар. Маселе ушул жерде. Долон ашуусу деңиз деңгээлинен 3030 метр бийиктикте жайгашкандыктан айрым нарындык туугандар же көпчүлүгү зозодон кыйналбадыңарбы деп тамаша иретинде ушундай сөз кылып коет экен. Бешин алып түшүнүктүүбү? Рахмат. Эсеп 2-2. Телекөрүүчүлөр менен билермандар теңдешип калды. 5-раунд. Талас шаарынын тургуну Ботогөз Жакып кызы сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, 3 мушкетер деген чыгарманы окугандар болсо керек. Бешеналы. Киносун көргөнбүз. Киносун көргөнбүз. Ар түрлүү варианттарын. Бул чыгарма негизинен 3 бөлүмдөн турат. Чыгарманын биринчи бөлүгүндө Грима деген каарман өтө эле аз сүйлөйт. Чыгармада. Кызыгы ал берилген суроолорго ооба же жок деп гана жоопторду узатат. Ал эми 20 жылдан кийин деп аталган 3-чү бөлүктө Гримо көп сүйлөй баштайт. Эми сиздерге суроо. Эмне үчүн бул чыгарманын 3-чү бөлүгүндө Грима адаттагыдан көп сүйлөй баштаган? Чыгарманы билесиздер, ким жазган? Александр Дюма. Кеттим. Мушкетердин бирөөсүнүн кызы же баласы ушундай болушу мүмкүн да, эң азында. Мушкетерлердин арасында кошулган же мындай башка жаңы бир эмеге комго жаш болгон биринчи бөлүмдө, андан кийин 3-чү бөлүмгө чейин уже 20 жыл аралык өткөн болот. 20 жыл. Ооба же жок деген балконда жок нерсе болгон ошолор гана. Башка дагы эмне болушу мүмкүн. Балким ал оорулуу болгон эмес, мисалы, бул башында кийин ал бир экинчи бөлүмдөрдө балким айыккан. Эмне кылып калыпчы, бизде жашоодо эле алынган эме да, бир травмадан кийин көп сүйлөп калган да ал кишичи. Балким болушу мүмкүн. 20 жылдын ичинде бирок 20 жылдан кийинки деп атат, 3-чү бөлүктө. 3-чү бөлүмгө чейин 20 жыл өтүптүр да. Ошол жашта 20 жашта, ошол маалда 20 жашта болсо, азыркы 40 жашта да более уже кеңири сүйлөп эме айтып калган. Уялбай калган балким. Биринчи вариантта мурун тартынчаак болчу, азыр тартынчаак эмес. Ораторский окуган десе эсенем. Нуризе же Башка эме эмне болушу мүмкүн? Мисалы дейли ал педагогикалык эме өнүккөн эмесми ошол учурда? Балким. 20 жылдын ичинде. Адинасен. Так. Бешеналы. Мадина Раева жооп берет. Мадина Раева. Биздин жооп боюнча Гриманы ойлодук. Биринчи бөлүмдө Грима мындай жашыракпы, жаш балабы, балким сүйлөшкөн адамдары деле ошол убакта азыраак болгон. Ооба же жок деп гана жооп бергени ага жетиштүү болгон да. Ал эми 20 жыл өткөндөн кийин 3-чү бөлүмгө келгенге чейин ал бала чоңоюп, көбүрөөк адамга аралашып же мушкетерлордун арасына кошулган да болушу мүмкүн. Ал убакта сөзсүз түрдө мындай көбүрөөк адам менен сүйлөшүп, кененирээк эме кылыш керек болот. Сөз байлык кененирээк болуш керек. Ошол себептен 3-чү бөлүмгө келгенде көп сүйлөп калган болушу мүмкүн. Демек бул 20 жылдан кийин деген ал эгер 5 жашта болсо, 3-чү бөлүмдө 25 жашка чыгып калган болуп калат. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Александр Дюма өзүнүн жазган чыгармаларын эми ал убакта азыр деле, мисалы үчүн акындар газеталарга өзүнүн чыгармаларын сандан санга деп бөлүп берип турат. Мурдагы мезгилде деле, азыркы мезгилде деле айрым гезиттер калем акы төлөйт авторлорго. Демек, ошол кезде ар бир сапка акы төлөнгөн. Мадина, ар бир сапка. Ал эми кийинчерээк ар бир сөздүн санына карата акы төлөнүп башталган. Ар бир сөздүн санына. Мына ошондуктан чыгарманын 3-чү бөлүгүндө Гриманы көп сүйлөтө баштаган Дюма. Максаты гонорар көбүрөөк алыш керек болчу. Ооба же жок деген сөзгө 2 эле сом алса, а кийин ал 20 сом 30 сомго көбөйгөн. Анткени
гонорар көбүрөөк алыш керек болгон. Максат ушул жерде болуп жатат. 3-2 эсеп, 3-2 телекөрүүчүлөр алдыга чыкты. Ботокөз Жакып кызы Талас шаарынын тургуну телекөрүүчүлөр тарапка бир упай кошту. Биз болсо 6-чы раундга старт беребиз. 6-чы раунд. Насирдин мырза, бул команда буга чейинки даярдыктарын Жалал Абад шаарында Билерман Таймаш жана Билерман Ордо оюндарында өткөрүп келгендигин сиз билесиз. Команданын азыркы абалына кандай баа бересиз? Мына 5-чи раунд бүттү. Азырынча жаман эмес, урматтуу алып баруучу. Биз жеңишти күтөбүз. Буюрса жеңет деп ишенип турабыз. Себеби даярдык өтө катуу болду. Даярдык канчалык оор болсо, согушта кыйналбайсың дегендей. Бирок азыр бир аз кыйналгандай болуп турат. Мен ишенем, булар жеңет бирок баары бир. Командага ийгилик каалап кетебиз. Жана кимдин суроосун окуйбуз. Кайрат Апсатаров Сузак районунан суроо жөнөткөн. Кайрат Апсатаров сапаттуу суроо жөнөт десек, эч жөнөтпөйт. Менин баамымда бир 4-5 класстын окуучусундай көрүнөт. Урматтуу команда. Анда Кайрат мырза сиздерге сыр сандыкта суроо жөнөткөн. Студияга сыр сандык чыгат азыр. Назгүл сыр сандыкты ачып көрөйүн дейби? 1 мүнөттөн кийин ачайлы, ушунча болду, 1 мүнөттөн кийин ачайлы. 1001 түн китебиндеги окуялардан бир үзүндүлөр. Бул китепти Жомокту ким окуган? Жанузак, сиз окугансызбы? Жок. 1000 и одна ночь. Ким окуган командан? Эч ким окуган эмеспи? Мен окуп чыккан урматтуу алып барчу, бирок толук эмес, жарымын. Сиз окуган жерден чыксын да ушул суроочу. 1001 түн китебиндеги окуялардын биринде, бул өтө сериялы чоң китеп, мындай. Адамдын колу алгач карганын бутуна, карганын бутун колуңуз менен бир көрсөткөнгө аракет кылыңызчы, пешиналы. Ушундай, ушундай деп турсак, адамдын колу алгач карганын бутуна, андан кийин төөнүн туягына айланары тууралуу сөз болот. Карганын бутунан төөнүн туягын айландырып көрүңүзчү. Кана биринчи карганын бутун айландырыңыз. Бутуна карганын буту. Анан төөнүн туягын айландырыңыз. Төөнүн туягын айланганда булар жабылат. Ушинтип төөнүн туягын айланары тууралуу сөз болот экен. Кызыгы китепте дал ушундай кыймыл аракеттин жаралуусуна сандыкчанын ичинде турган нерсе себеп болот. Карганын бутунан төөнүн туягына окшоп калышына сыр сандыкчанын ичиндеги нерсе себепчи болот. Суроо, сыр сандыкта эмне бар? Кетти. Каттуу ойлонгондо эмне болушу мүмкүн? Кармаганда баягы печатинде эмеси дагы болуп кетип атабы? Илгеркилер азыркы мынтип эмне кылып калды? Мурун жөн эле эмнеде? Таяктан эле мынтип камап туруп анан дагы дагы башка бир вариант, дагы эмне болушу мүмкүн? Ошол жактыныраак вариант го. Да, эмне болушу мүмкүн? Анай сувенирлер Башка дагы муна кармаган эмне бар мисалы? Балким биздин могул уюла кармап туруп айланып табыз. Мисал айтып атам, дагы ошол сыяктуу. Да, эмне болушу мүмкүн? Бул жерде үйдүрүүчү буюмдарына кирбейби мисалы дейли? Чекич балким. Чекиш болушу мүмкүн. Мындай күнүмдүк Дагы ашкана болгон бардыгын айтып. буюмдардан чыгат да. Эшиктен ручкасы деймесең ага деле болбой. Зажим. Зажим нечеле чыкты, болбойт го эми. Бешеналы. Урматтуу алып барчу Айзат Батырбекова жооп берет. Айзат. Нан жасоо эмеспи деп атам алып баруучу. Нан жасоо? Балким мындай нан жасаганда мындай кылып туруп, анан мындай да кылабыз да. Ошондо мындай бармактарда бүгүлөт дагы мынтип тегеректеп, ошол чекичтин формасын да кылып калалы депчи. Демек, макул дейли. Сыр сандыкта эмне бар сиздин оюңузча? Чекит. Ой, чекич. Чекич бар. Нан жасоочу чекич бар. Түшүнүктүү, жооп кабыл алат.
Анда биз көрөлү сыр сандыкта эмне бар. Урматтуу команда. Күрүч. Көрүп турасыз да? Күрүч. Күрүчтөн эмне жасалат? Палоо жасалат, Менимче сиздер барыңыздар палоо жеп жүрөсүздөр колуңуздар менен. Палооду жегенде кол менен. Ошондой желет да, бешин алып турабы? Мындай табактын чекесине колуңузду саласыз дагы, карганын бутуна окшотуп. Анан төөнүн тоягына окшотуп туруп, тамакты ашты минтип туруп колуңуз менен топтоп туруп анан жейсиз. Миң бир түн китебинде мына ушундай окуя дагы бар, урматтуу команда. Кайрат Амсатаров бул суроонун ээси, кызыктуу суроону жөнөткөн жана телекөрүүчүлөргө дагы бир упай кошту. Бул деген эсеп 4-2 болуп калды, урматтуу команда. 4-2. Таймаш болуп жатат бул жерде. 7-чи раунд. Ярасул Жакыпов Сузак районунан сизерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Ярасулбек Жакыпов сиздерге төмөнкү суроону берет. Фото суроо. Бул дүйнөгө белгилүү тез тамактануучу Макдональдс деген компания бар. Өзүнүн ар кандай тамак түрлөрү менен белгилүү. Ошол Макдональдстын рекламаларынын бирөөсү. Макдональдс бул сүрөт менен эмнени айтып жатат? Эмнени айткысы келген Макдональдс бул реклама менен? Кетти минута. Талпарчы Мөмөт мырза жооп даяр бизде. Ким жооп берет? Жанузак Садировул жооп берет. Жанузак? Урматтуу көрүүчү, биз буга чейин бир убакыт мурун даярданып атканда бул жөнүндө көрдүм эле. Бизде менде маалымат бар. Бул Макдональдс бургер тамактануучу жайдын жеткирип берүү кызматы боюнча бул. Рекламада айтышы боюнча бул баштаган ишиңизди аягына чейин жеткизгенге, бүтүргөнгө жетишпей калышыңыз мүмкүн деген. Бул жеткирүү кызматынын тездиги жөнүндө. Тамак жеткирүүнүн тездиги жөнүндө реклама. Жооп туура. Демек, бул сүрөттү карай турган болсок, сакал алып бүтпөй каласыз, биздин тамак баргынча деген сөз. Мөөнөтүнөн мурдагы айтылган жооп туура болду жана команда азырынча 1 упай алат, бирок жалпы эсепте дагы деле 1 упай артта. 8-чи раунд. Актив дизайнын суроосу экен. Актив дизайн биздин өнөктөшүбүз командага суроо жөнөткөн. Урматтуу команда. Ислам тарыхына кайта турган болсок, белгилүү полководец, аскер башчы Халид ибн Валид ислам тарыхында өзгөчө жеңиштери менен белгилүү. Муну кабарыңыздар болсо керек бешинал. Башында душмандык кылган бир аз. Бирок өтө мындай бир стратег полководец болгон үчүн пайгамбарыбыз буга дуа кылган да. Халид ибн Валид мусулмандын катарын өткөндөн кийин өтө чоң жеңиштер болгон. Мусулмандардын катарында Халид ибн Валид жетектеген армия кайсы жерге барбасын жеңиш менен кайтып келе берген. Бирок Умар ибн аль-Хаттаб халиф болуп турганда дагы Халид ибн Валид полководец болчу, аскер жетекчиси болчу. Бирок кайсы бир күнү күтүүсүздөн Азирети Умар Халид ибн Валидти аскер башчылыктан алып салды. Анын ордуна башка сахабаны койду. Жеңиш менен жүргөн полководец алып салды. Көпчүлүгү капа болду буга. Бирок бул жерде башка себеп бар эле. Азирети Умар эмнени назарга тутуп Халид ибн Валидти алмаштырды? Бул жерде эмне сыр бар эле? Кеттиме? Элдин ошол Халид ибн Валидти мына пайгамбар сыяктуу көрүп калышын, ар бир жеңишти жеңип муну Аллах колдоп атат экен деген ойдо болуп калышын алган жокпу мисалы. Умар разияллаху анху келгенде уже мындай ислам жайылып калганда, бирок бул Халид ачуу адам болгон. Ошон үчүн өтө бир жесткий кичүү адам болгон. Ошондой адам болгон. Ошо жестокий калышы мүмкүн. Бардык адамдарды чаатышат, ошол себептен буну алып койгондур. Бир ошол себептен болгон да. Ошо
бул баягы бир катачылык болгондор ошонун себептеринен алып. Аллах тарадан келген инсан деп бир түшүнүп калыш үчүн эмеспи? Башка дагы вариант. Мусулмандар катарына кошулгандан кийин эле бирок негизи эме болгон адамдардын арасында ага чейинки кошулганга чейин Умар радиаллаху анхунун эмелерди, сахабаларды сыртка көп чыгарбаган дагы бир себеби бул ошол башка жерлерде басып алып туруп, ошол жерлерде мындай жолдон адашып, мындай көп кетпесин деген сыяктуу ошол себеп дагы болгон да. Может, мүмкүн Сайфуллахты дагы ошол жактан сактагысы келген. Адамдар да катуу болуп калатыр деп. Негизи ислам дининде андай өтө бири-бирине мону эме кылбайт го. Бешеналы. Алып баруучу бизден Жанузак Садырович жооп берет. Биздин оюбузча Умар радиаллаху анху бул өзүнүн халифтиги убагында сахабаларды сыртка көп чыгарбаганга аракет кылган көбүнчөсү. Себеби башка жерлерди басып алып, алар эмеден чектен чыгып кетпеш максатында. Андан сырткары биз билебиз Сайфуллах Халид ибн Валид Алланын кылычы деген намга татыган. Ал өтө бир катуу кол полководец башкаруучу болгондуктан ал корккон, өз алдынча катуураак чечим чыгарып койбостугунан. Демек, негизи себеп катары эмнени көрүп атасыз? Аны алып коюш үчүн, ал кызматтан? Катуураак чечим кабыл алып койбош үчүн. Халид ибн Валид колосундагыларга катуураак орой чечим кабыл алып койбош үчүн. Жооп кабыл алынат. Сиз тарых хадистигин бүткөнсүз, бул учурда кайсы тармак боюнча иштейсиз? Өзүңүз хадистик боюнча же башка жерде? Жок, азыр үйдө элебиз, жеке ишкерлик боюнча. Жеке ишкерлик менен, мен туура жоопту айтайын. Азирети Умардын мындай кадамга барышы адамдардын, сахабалардын, мусулмандардын арасында акыркы убактары бир сөз жүрө баштаган эле. Ал сөз Халид ибн Валид кайсы жерге барса жеңиш менен келет деген сөз. Демек, адамдар жеңишти жараткан Кудайдын колундагы иш эмес, Халид ибн Валид аркылуу болуп атат деген түшүнүктөргө өтүп кетпеши үчүн Hazreti Umar мунун алдын алды. Жок, жеңиш Кудайдын колунда, ийгилик Кудайдын колунда. Адамдарды бул түшүнүктөн мындай бир эме кылыш керек болгондо, сөзсүз Халид менен барсак гана жеңебиз деген сөздөр да пайда болуп калган акыркы күндөрү. Караңыздар, мусулмандарда бул түшүнүк болбош керек болгон үчүн Hazreti Umar ушул чечимди кабыл алган. Мына ушул себептен Халид ибн Валидти алмаштырды. Ал орой чечим кабыл алып койгондо маселе Халид ибн Валид эмес, маселе исламдагы бир эрежелерди сактоо үчүн болчу. Урматтуу команда. Ортодо командада негизинен туураараак варианттар бар эле. Бешенал мырзанын өзүндө дагы айтылып аткан бул сөз, бирок силерге каршы бир аз багытты туура эмес алып алдыңар. Актив дизайн бул суроосун команда таба алган жок. Демек, жалпы эсеп кайрадан өзгөрөт. 5-3. 5-3. 9-раунд. Азамат Бегматов, Ош шаарынын тургуну. Азамат Бегматов мындай суроо берет экен. Белгилүү сахаби дейт, Абу Хурайра рываят кылат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам минтип айткан дейт. Ал адам кор болсун, кор болсун, кор болсун дейт. Сахабалар сурашты. Ой Алланын элчиси, ким кор болсун деп сурашты. Пайгамбарыбыз эмне деп айтты? Айткан аттын бул бар бир. Анан ата-энесинин жашы карабак. Ошол бар. Анан ошонун аркасынан мурду менен сүйрөлүп тозокко киргизилсин деген бар бул жерде. Дагы эмне үчүн антип айтылган? Жок, ошол бул мимбарга чыгып баратып, жана Жабрейил периште келип айткан ушул сөздү. Ошол эле. Ошол ата-энесине уфтеп айткан, ата-энесине туура эмес мамиле жасаган. Негизи эле уфтеп айткан адамды эме кылган эмеспи? Айткан эмеспи? Бир эле ата-энесине ошол эле дагы башка вариант болуп. Дагы вариант ошо ысырапкорчулук көп кылган адам болушу мүмкүн. Жана күйөөсүнө баш ийбеген. Жок, эме кордолсун да бул жерде. Ошол ата-энесине кор болсун да да, кор болсун. Ата-энесине уфтеп. Негизи жерлерде катуу эме кылган ошол Аллахка карата терс бир мамиле болгондо же. Ошол вариант анда. Анан ата-энеге карата
кандайдыр терс мамилелерде ушундай катуу эмелер кадистер башыбеген эмеспи? Бул жерде аллахтан кийин ата энеге Жок, анын баягы эненин бейишенин таманында деген мааниде эме болуп атат да. Бейшеналы. Кайрадан Айжамал Кыдыралиева жооп берет. Айжамал. Абу Хурайранын мынтип айтканын себеби бул ата энеге карата уф деп баланын айтуусу ушундайча айтканда керек болсо бул ата энеге уф деп эмес, жаман көз менен кароого дагы болбойт. Бул нерсени биз уф деп ата энеге айтуусу деп ойлодук. Жооп кабыл алынат. Мен жоопту айтам. Жооп. Ата энеси же алардын бири картайып калган кезде аларга кызмат кылып, алардын ыраазылыгын албай, бейишке кире албаган киши кор болсун деп жооп берди дейт пайгамбарыбыз. Ата энеси картайып же алардын бири картайып калган кезде бейишке кире албаган киши. Демек мындайча айтканда ата энесине кызмат кылбай, ата энесинин көңүлүн албаган киши жөнүндө сөз кетип атат. Айжамал, ата энесине кандай дедиңиз? Ата энесинин керек болсо мындай уф деп кайрылбай, жаман көрүүгө дагы болбойт деген мааниде жооп бердим мен. Ата энеге карата мамиле болуп жатат да бул жерде деле. Эки жооптун бири-бирине болгон байланышы барбы, жокпу? Урматтуу серепчилер. Экөөнүн байланышы барго деп ойлойм, себеби нааразы кылбаш керек. Берки туура жоопто дагы ошол эмеде ыраазычылыгын алып алыш керек деген. Айжамалдын версиясы боюнча ал нааразы кылбаш керек деп айтат, ал туура жоопто ыраазы кылыш деген. Экөө синоним деп ойлойбуз да. Түшүнүктүү. Маңыздык жагынан окшоштук бар, бирок бөлүккө келе турган болсок, Айжамал айткандагы бул дагы өзүнчө бөлүнүп айтылат да, бирок ошол 1, 2, 3 деген жерде мен айткан жооп дагы бар. Айжамалдын айткандагы жообу бар да. Ошон үчүн канаттандырарлык деп туралы бул раунд 5-4. 10-нчы раундга старт беребиз. Супер Блиц. 3 суроо 20 секундадан. Команда толук ойнойт, толук курамда. Даярсыздар, Бейшенал? Даярбыз. Сиздерге каршы Байэл Токобаев суроо берет. Ош шаарынын тургуну. Жакын деле социалдык тармактарда массалык маалымат каражаттарында Мессинин Барселонадан ПСЖ клубуна өткөнү жөнүндө бир дуу кеп тараган. Бул окуя болду. Эми кайра ошол Месси жөнүндө. Месси Барселона клубуна канча жашында келген билесизби? Бейшенал? Жок, билбейт экенмин. 13 жашында келген. 14 декабрь 2000 жылы Барселонага келишим түзгөнү келген Месси. Анткени Барселонанын клубтун жетекчилиги Мессинин оюнун ошондо эле жактырып калган. Муну сөзсүз алышыбыз керек депчи. Эми сиздерге суроо. Месси менен Барселона клубунун ортосундагы түзүлгөн келишим негизи келишим кагаз жүзүндө болот. Жанузак мырза, туурабы? Келишим кагаз жүзүндө болот. Бирок булардын келишими кагазга түшкөн эмес. Анда келишим эмнеге жазылган? Кетти 20 секунд. Салфетка болуш керек, эми чай ичип отурган жерде, тамактанып жеп отурган жерде эле. Чек эмес, чекке жазылган эмес, мисалы акча чегине. Ошонун аркасынан же алдына ошол менен дайыми дагы ошол башка вариант дагы болушу мүмкүн. Балким анын келишим түзбөй туруп эле анын ушул үйлөсү менен. Алган акчасын жанагы Мессиге баягы. 20 секунд аяктады, Бейшеналы. Ким жооп берет? Жанузак Садир уулу жооп берет. Жанузак Садир уулу. Биздин оюбузча салфеткага түзүлгөн келишим. Салфеткага жазылган деп ойлойсуз? Ооба. Сиз кечеги жакында болгон баягы көз жашы түшкөн салфеткага алмаштырып алган жоксуз, Жок. Ал 1 миллион долларлык салфетка болчу ал. Жооп кабыл алынат. Ал эми 2000 жылы Барселона клубу менен түзгөн келишим дагы салфеткага жазылган. Экинчи суроо.
Ырыскүл Исабекова Нокен районунан. Ачарчылык мезгилдерде советтик дүкөндөрдө, советтик мезгилде сатып алуучуларга атайын чектөөлөр коюлган. Анткени жетиштүү товар жок болгон. Демек ал чектөөгө ылайык бир адам бир гана жолу кезекке туруу укугуна ээ болгон. Ал эми актер Владимир Этуш бала кезинде кайрадан кезекке туруу үчүн сатуучуларга мындай бир көзүн бойгонго аракет кылганда бир ыкма колдонгон да. Этуш кандай айла колдонгон кезекке кайра туруш үчүн? Кетти 20 секунд. Сакал коюлган болушу мүмкүн, элем ойлоп кое алган болушу мүмкүн. Тарихи болушу мүмкүн. Колдонуп келген эмеспи? Мисалы, балким үстүнөн кийим кийип башка бир. Мүмкүн ирге акча бергендир, анан сдачасы жок болгон болсо, сдача алып келип, может, майдалап келди. Бешен алы. Ким жооп берет? Өзүм жооп берип көрөйүн. Бир эле жолу туруш керек, бирок бул эки жолу туруп алды. Эмне айла колдонду? Бул келечектеги актер жаш кезинде деп жатат. Жаш кезинде ошол өзүнүн шыгын колдонуп, үнүн өзгөртүп, балким үстүндө кийим көрүнүшүн да өзгөртүп, сакал коюп, балким чал сыяктуу бир жаш улуу инсанга окшоп көрүнүп кайрадан кирген. Кайсысына басым жасайсыз? Кайсы аракетине? Негизи ошол тышкы көрүнүшүн өзгөртүү деп жалпылап айтсак болот го. Мисалы, сакалын ошол эле кийим бардыгын бириктирген, тышкы көрүнүшүн өзгөртүп кирген. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Кезекке турган адамдардын көптүгүнөн улам сатуучулар чындыгында сатып алуучулардын ар биринин жүзүн эстеп кала албайт. Анткени адам көп. Этуш бул убакта сырткы кийимин өзгөрткөн. Өзгөртүп, кайрадан кезекке туруп, азык-түлүк алган. Жооп туура. Үчүнчү акыркы суроо. Эралы Эгембердиев Өзгөн районунан. Бельгиялык велосипедчи Вим Ван Севенант Тур де Франс деген вело жарыш болот, дүйнө жүзүнө белгилүү. 3 жыл катары менен эң акырында келген. Ушул чемпионатта. 3 жыл катары менен. Арадан 3 жыл өткөндөн кийин жарыштын уюштуруучулары Вим Ван Севенантка кызыл чырак белек кылышкан. Кызыл чырак. Ошол белекти алгандан кийин Вим спортту таштаган жана фермерлик менен алектене баштаган. Сиздерге азыр мен ошол спортчунун чырак кармап турган сүрөтүн көрсөтөм. Ошол спортчу, колунда ошол чырак турат. Көрүп турасыңар, э? Сиздерге суроо. Тур де Франста кызыл чырак эмне үчүн бул спортчуга берилди? Кетти. 3 жыл бою эң акыркы келген. Түндөрдө өткөн жерлерден калып кеткен эмеспи? Жолду көрбөй же, жолду таппай. Ошол сыяктуу. Шамчырак байкында үмүт деген мааниде да берген эмеспи? Кызыл чырак негизи көбүнчө бизде армияда болчу эле, жарыкты өтө көп таркатпаш үчүнчү, жана уктап аткан учурда ошону жандырып койчу эле. Жарыкты көп таркатпайт, өтө караңгы болбойт комнатанын ичинде. Дагы башка. Бул кылаткан ишин өзгөртөт эт, ошону алгандан кийинчи. Бирок эмне үчүн? Ким жооп берет? Бешен алы. Жанымзак Садир уулу. Жанымзак Садир уулу. Старт берилгенде жашыл жанат билебиз. Бул мүмкүн жашыл берилгенде күтүп отуруп, бул кызылды күтүп отуруп, анан дайым эменин жарыштын аягында барып калган болушу мүмкүн. Ошол себептүү кызыл чыракты берген болушу мүмкүн буларга. Бул вело жарышчыга. Вело жарышта сиз светофор колдонулат деп эсептейсизби? Деп ойлодум. Жооп кабыл алынат. Кызылды күтүп, акырында калып кеткен деген ойду айтты Жанымзак мырза. Мен туура жоопту айтам. Кызыл чырак. Европада, Европа чөлкөмүндө дейли, Францияда, кызыл чыракты поезддин эң акыркы вагонуна илип коюшат да. Поезддин эң акыркы вагонуна илип коюшат. Себеби эң акыркы орунду ээлеген спортчуга кызыл чыракты тапшырган себеби карьераңы жыйынтыкта деген бул белги. Сен эң акыркы
мына белегибиз ушу болсун, мындан кийин сен велоспортко катышпа, анткени сен эч убакта жеңишке жетише албайсың деген мындай айталык каймана түрдөгү, жок каймана дагы эмес, мындай бир белги экен да бул. Сен эми велоспортко келбегин, мына кызыл чыракты алып, башка нерсе менен алектен деп туруп, мындайча айтканда какшык түрүндөгү белек болуп эсептелет экен, урматтуу билермандар. Акыркы белек деп ушул себептен улам кызыл чыракты тапшырган экен. Аттиң. Эң акыркы суроодо команда чалгып калды, жакшы бараткан. Жалпы эсеп боюнча, демек бүгүнкү оюн 6-4 эсебинде жыйынтыкталып атат. Эралы Эгембердиев Өзгөн районунун тургунун куттуктайбыз. Жакшы суроону жөнөткөн. Оюн жыйынтыкталды. Команда кайсы суроо кызыктуу болду? Тандап туруңуздар. Мен болсо ушул тургандардын жалпы ою жыйынтыктап, Сагым мырза, Динара экөөна 30 секундадан сөз берейин. Командага баарыбыз эле күбөрман болдук эле, жеңишин кааладык эле. Тилекке каршы бул оюн деген оюн экен. Бүгүнкү оюнга командадан Айзат, Айжамал, Мадинанын активдүүлүгүн байкадым, бирок ошондой болсо дагы Жанузакты жакшы, мыкты оюнчу катары көрсөтөт элем. Анан мага жаккан суроо ушул бүгүн дээрлик бардык эле суроолор жакшы суроолор болду. Өтө жакшы суроолор болду. Спорт боюнча, анан чыгармалар боюнча. Анан мага жакканы ушул акыркы кызыл чырак болду. Машиналар бул оңой эле тапса болмок, машиналардын артында постоянно кызыл чырак жанып турат го. Ошондон деле тапсаңар болмок. Рахмат пикириңизге, Сагым мырза. Урматтуу алып баруучу, команда башында жакшы баштады. Тилекке каршы эмнегедир андан кийин бул жакшы жыйынтык болбой калды. Чындыгын айтыш керек, команда тажрыйба жактан, команда даярдык жактан анчалык деңгээлде да мыкты оюн көрсөтө алган жок, бирок талкуу аракет кылышты. Кемчилигин айтыш керек, себеби кийинкиге бул дагы алдыга жылат. Бирдиктүү мындай талкуу болгон жок, 50-60% гана ойноду. Эгерде 100% ар биринен жакшы бирдиктүү пикир чыкканда жакшы оюн болмок, бирок салыштырмалуу жакшы. Бул эми премьер лигада команда, мындан кийин ийгилик каалайбыз. Буюрса команда мыкты болсун. Ал эми суроодон жеке бизге көпчүлүгүнө жакты окшойт. Александр Дюманын ушу калем акысы боюнча суроосу биз мыкты деп бааладык. Рахмат жан. Рахмат пикириңиз үчүн. Рахмат. Жанузак Садыр уулу активдүүрөөк болду дейт. Динара айым. Бешинал мырза, сизден экөөс сөз. Урматтуу алып баруучу, бул жерде оюнду башкаруудагы капитандык бир ордуну жөнүндө айтайын десем, албетте буга чейин башка оюндарда катышкан болсок дагы ар бир жердин өзүнүн аурасы ар башка. Балким бул жерде дагы бир кайсы бир деңгээлде таасири берди окшойт, билбейм. Кайсы суроо сиздерге жакты? Бизге Нарын область боюнча зо суроосу жакты негизинен. Долон ашуусунун 3030 бийиктик метр бийиктикте жайгашкандыгы тууралуу суроо чындыгында кызыктуу суроо болчу. Бек Жеңишбек уулу жөнөткөн суроо. Бул телекөрүүчүнү куттуктайбыз. Актив дизайндан бул телекөрүүчүгө 500 сом белекке берилет жана ошол актив дизайндан 500 сомду биз менимче Садыр уулу Жанузакка беребиз. Куттуктайбыз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай оюн жыйынтыкталды. Ал эми азыр болсо студияга биз шириндиктерди алып чыгабыз. Бар болдун шириндиктери белек катары берилет. Эксклюзив торт, токоштор жана биздин өнөктөшүбүз Йома бургерден 6 адамга сертификат акысыз тамактанууга кабыл алып коюңуздар. Капитан, кабыл алып коюңуз. Жанузактын 500 сом сыйлыгы. Йома бургер, эң сонун бургер. Ар дайым сиздер үчүн эшиги ачык. Мына ушинтип, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү оюн соңуна чыгат. Сиздерден мыкты суроолорду күтүп кала бермекчибиз. Кайрадан көрүшкөнчө, ассалому алейкум. Техникалык топко чоң рахмат.